Ассаламу алейкум, урматтуу Москвада эмгектенип жаткан эже карындаш, ага инилер, амансыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы, туугандарым? Көп эле жерлерде ачылыштарын кылып жүрөбүз. Кудай кааласа, мусулман адам ушундай экенбиз да. Муса абырдын дуасы кабыл болот. Бир ишти баштагандан дуа бата менен, элдин алкышы менен баштаган баары жакшы да. Иншалла, Кудай кааласа, Канат агамдын суши пиццасын жеп жүргөнсүздөр. Көп эле жол тартканмын, ошол агам достору менен достук аттуу чайхана ачты. Метро Коломенскияда. Метродон жөө бир 8-9 мүнөттүк жол экен. Акырында адрестерди айтамын. Парковкалар кенен. Эртең 7 октябрь 5-тен 7-ге чейин эл чакырып бата дуалайын деп мен чакырып калды. Мен сиздерге бир катар көргөзөйүн. Андыктан видеону аягына чейин биз менен чогуу болуңуздар. Кудай кааласа, кимде ким группадан группага таратып, ушул жердеги номерге WhatsApp'тан тыштап койгон болсоңуздар, келип, эми эртең ачылышында эмес, 8 октябрь күнү башка күндөрү келип, бекер пицца жеп келсеңиздер болот. Андыктан лайктан басып, ишиңерге ийгилик, Аллах колдосун деп жазып, группадан группага таратып коюңуздар. Туугандар, максималдуу түрдө ошону элге жайылтып коелук. Эмнеге дегенде элге жайылтып коюу максатында мен чакырат. Ар дайым эле ачылыштарды аябай жакшы өткөрөбүз, Кудай кааласа. Эртеңкиге даярдык жакшы. Буга чейин ачылыштарда көбүңүздөр жакшы комментариялар жазбадыңыздар эле, эртеңкиге аябай катуу даярданышты. Катуу эскертим андагы. Жүрүңүздөр. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Ва алейкум ассалам. Сизби? Иштериңиз жакшыбы? Алтасызбы? Тынсыңарбы? Алхамдулилlah, акырын жакшы келип алдыңыздар Жакшы, өзүңүздөр. тынч. Ассаламу алейкум, кыргыз элим жана кыргыз бир туугандарым. Кандайсыздар? Амансыздарбы? Жакшы жүрөсүздөрбү? Биз ушу метро Волгоградскийде ачылганбыз. Көптөн күтүп суранып, чоңойткула деп аттыңыздар эле. Мына иншалла Алла тааланын буйругу менен уже чоңойдук. Метро Коломенскийде чайхана ачтык. Бул жерде ушул эле пицца, суши, бургер, крылышка, азиатский бардыгы бар. Шашлыктар да чыгат иншалла. Ошол эле сиздерди эртеңкиге ушу дуалайлык деп бекер тамак уюштуруп жаттык эле. Келип дуаңыздарды берсеңиздер болот. Иншалла. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Эртең Кудай кааласа, иншалла саат ошо 5-тен 7-ге чейин ихсан кылып атабыз. Келип, дуан татып, дуаңыздарды берип кетиңиздер. Алла разы болсун. Сиздер дагы ошол чу дегенде эле дуа менен баштапсыңар. Кудай кааласа, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Тилеген ой максаттарыңызга жетишиңиздер. Туугандар, келиңиздер. Аш заказ кылып жеп келсеңиздер болот. Кудай кааласа, азыр могу жерде 2 тапчаңда кабинасы бар. Могул жакта дагы бир мындай жери бар. Бул жер эми Кудай кааласа эртеңкиге даяр болот. Бул жерге где-то 5-6 адам отура турган чакан кабина болот буяга. Азыр даяр эмес. Эртең мененче бүтүрөбүз деп атат. Максималдуу түрдө жакшы жазып таратып коесуздар. Бир катар көргөзөлүк анда. Жүрүңүздөр анда көргөзөйлүк биздин залыбызда. Канча адамдык буяк? Эми примерно 70 адамды баткызабыз. Ошондой эле эртең кайрыла кетсек болот. 2 саат меню заказ албайбыз. Не дегенде ушу 400-500 адам келген болсо, ошого даяргерчилик көрүп атабыз. Эми ограничение жок. 2 саатта канча адам келсе, ошончону сыйлап жеткизгенге аракет кылабыз, даярдык да көрүп атабыз. Ошондой эле ошо сладкий, печенье дегенде супу, аш болот, шорпосу да болот. Ошондой эле келсе, бекер дагы группадан группага таркатып, 50 адам мен башында эле уюштурганмын буну. 50 адамга таркатып койсоңуздар, ошол эле келип пиццаны жасап беребиз. Бирок эртең 2 сааттын ичинде эмес, башка күнү эле эртераак келип деле көргөзсөңүздөр, ошо пиццаны жасап берем. Эртең деле боло берет. Бирок 2 сааттын ичинде эмес, аны айта кетейин, не деген адам көп болот. Эртең кайсы тамактар берилет элдерге, мисалы? Аш шорпо же кандай? Биринчисине шорпо, экинчисине аш, дасторкондо нан, султан чай деп койсок болот. Борсок, печенье, конфет ушундай коюлат, уюштуруп атабыз ошону. Мына, бул жерде өзүңүздүн сусундуктар мына. Кудай кааласа эртеңкиге дагы көбөйтүп коесуңар. Ооба, азыр заказдарды берип атабыз, аябай ашыгы менен берип атабыз, уже келишет бүгүн түнү. Ошондой аштардын килограммы канча, Канат ага? Ушундай эле буякта 2 комнатабыз бар, 10дон адам батып отурса болот. Ошо аштын ценаларын айта кетсе, бул бекер таксырым жакшы билет, бу жерде управляющий десем болот, өтө мыкты билген. Ушу досторум деп койсом болот, кыяматтык досторум менен ушу биргеликте аштык, чоңойттук. Ооба. Буяктын айтып берсе, бул өтө жогорку деңгээлде
ишти алып барып жүргөн таксырыбыз көптөн бери тааныш болуп жүрдүк эле. Ошо чогуу биргеликте мындай тилибиз деп койсок болот. Биргелик бириккен. Өзү айта кетсе ошону. Иншалла кыргыз элим ар дайым кызматтабыз. Буюрса, аштын килограммы ошо 2000ден келе бересиздер, кызматтабыз. Аштын килограммы 2000ден. Так дебзира, ак күрүч, көк күрүч бардыгы бар. Бар. Кудайга шүгүр, бары бар. Бул жерге где-то бир 12 бала отуруп, жакшылыктар өткөзсөңүздөр болот, туугандар. Мына өзүбүздүн төшөк балыштар. Ичкерки колдарын көргөзбөйсүңөрбү? Ашканада жашырата нерсе жокпу? Жашыра турган нерсебиз деле жок. Эми 10 жылдан бери иштейм кухняда. Ошону эле өзүмүз суши, пиццамы, шашлык, тандыр ошолорду көргөзө кетсем, не дегенде, кухнясы мындай экен дебесин деп, мына шикарныйраак десем болот. Жакшынараак жерге келип ачтык уже аракет кылып. Эми кухняны көргөзсөк, жүрүңүздөр. Келин. Анан Волгоградтагы точкасыда дагы суши, пиццаны тартып жүрөбүз. Аякта дагы иштеп атат туугандар. Бул жагыңыз кандай? Бул жактан ушундай эле алсак, мына буяк суши пиццаны койдук, атайын. Ушакта суши пицца жасалат, бургер. Анан бул жактан чыксак, буягы раздолка болуп калат, буягы кухня. Келин. Бисмилла. Кухнябыз болот, атайын көргөзөлүк дедик. Бул жерде ошо курдак, аш, заказный аштар. Заказдар болот. Анан мына жерге келсек, мына шашлыгыбыз бар. Эртең иншалла 20 жылдык опыту менен Атабек деген таксырым келет атат. Мына Иншалла. шашлык боз бу кандай? Шашлык болот бул жерде. Шашлык боз буюрса, шашлыктын түрү болот. Корейка, говядина, баранина, люля кебаб, курица барды болот иншалла. Эртең ачылышыга келип атат экен. Эртең менен түшөт деди, Кудай калса. Даяр горяч тургула, сразу келип заказ берип жейлик. Бул жакта ошо обычный тандырыбыз бар, ошо тандырларыбыз. Бул жерде кошумчалай кетсек, Куран окутуу, жентек той өткөзсөк, халалны кылып өткөзүп беребиз. Ошондой эле союшту алып келсе, союштун деле пышырып бергенге даярбыз. Мына 3 казаныбыз бар, электронный. Ушакта эле мына лагман, ошо баардык индукционный плиталар, ошо баардыгы. Буякта чоң печкаларыбыз бар, ошо союштарды пышырып бере турган. Эми мындай айтканда, кухняга талап Заман талабына жооп берет тең. Итальянский, японский десек болот. Даже мына бургер кырылышка американыкы. Ошондой эле каалаган тамда отуруп жесеңиздер болот. Ишо кошумчалай кетсек, таксист бир туугандарыбызга мындай биргеликте сүйлөштүк. Кайерден арзаныраак чай ичсек жакшы болот эле депчи. Кырылышканы сурап калышат. Канат агам качан чыгарат экен, жакшы оңдой экен деп. Ошол эле таксист бир туугандарыбызга келсе, чайын бекер кылып беребиз. Ашты чыгарып беребиз. 310 сомго чыгарып беребиз. Анын ичинде лүпөшка менен чай болот. Ашын. Ашты өтө жакшы экен, аш. Поркактыкы. Ошону атайын мындай десек болот. Бул Казакстанда 3 жылдан бери өтө күчтүү, рейтинги күчтүү. Эми мактанбайбыз, биринчи келип жейиңиздер, анан иншалла көрөсүздөр бул жердин ашы кандай экен. Бул Казакстанда иштеп келген, ошо Атабек таксырыбыздын шакирти келип дамдап атат. Аштан жалып жок. Төккө аш дамдаган 3 жыл болду. Буягы кандай ака? Буягы холодкабы? Буягы холодка, жалаң буягы холодка пасыда. Анда буякты көргөзбөйбүз. Ооба. Жүрүңүздөр. Эми Канат ака, мындайда бул иште толко тейлөө жакшы болуш керек да. Могу жерге тейлөөлөр жакшы болгон болсочу, элдин көбү ушул убакытка чейин реклама кылып жүрөбүз го. Тейлөөсү начар экен дейт, ачык эле. Ошого жакшы тейлөө кылып келген адамдарга илажы болсо алдап мындай сунушташ керек да. Бир нерсе жеп бүтүп, мондон жейсизби, бир жеп көрүң депчи. Бизде ошо кыргыздар ошол нерсе жок экен да. Ошону жолго коюш керек. Жакшы тейлеп күтүп алып, кең отуруң, кең кандай деп ушундай туруш керек. Бизчи ол иштеген адам, мисалы, мо стройкада иштейт, же болбосо такси болуп иштеген болсо, көрүнгөндө ар кандай сөз угуп келет, эми акчасына чай ичейин деп келсе дагы, ошол жерден догурунган болсочу кебейт ал. Башка бирөөгө сунуштабайт ал. Иншалла аракет кылабыз. Кыргыз бир тууганым келе бересиздер, кызматтабыз. Иншалла. Анан кошумчалай кетсем болот, не дегенде, бул адамгерчилик пейлиң оңдо деп коет ата-энебизчи. Ошондой эле, ошо кулк мүнөз адамгерчиликти оңдоп койсок, ошо өзүбүз болобуз, ошол жерде постоянный болом. Эми кандай десем, сылык, жакшы мамиледе, жакшы узатканга аракет кылабыз. Өзүбүз эле
бул таксырыбыз постоянно ошол жерде болот, ушул управлять этип турат. Анан биз деле кошумча болуп ошол жерде 5-6 ай ошол жерде жылбай иштейбиз. Иншалла ар бир келген клиентке мындай жакшы шарт менен узатып, эптеп эле акчасын алып калсак дагы бизге жарашпайт. Не дегенде адам ашказан тойгузуп жеп кетсе, ошо ыраазы болуп бизге дуада дүйнөдө болот. Дүйнөнү Алла таалам кул кылып чуркатып коет экен да. Биринчи дуа. Ошо адамдардын дуасын алсак. Onu tualetin bir körgözüp koyayım mı? Buga çeyin ne olgan la? Tualetler öte da impirdный dep koyayım mı? Öte başkaça kende ajatkananın aralığına kirip söylөгөн жокмун туугандарым. Комментария жазып жүрбөгүлө. Жакшы мындай заман талабына жооп берген. Заманбап кылып ошо жасатылган буяк кафе бардык уютный. Ошо үчөөнү койгонбуз. Азыр бирөөсүн иштеткенбиз. Чекетек иштеп атты. Ооба. Келсеңиздер ошондой эле мына салфеткалар. Ушундай киргенде. Жакшы. Ошо тамактар көргөзбөйлүк. Азыр мен барып сүйлөйүн деп анан кийин коем дедим да, бер сүйлөп койбойюн, азыр көргөзүп анан сүйлөйүн деп. Бул бул жерден бисмилла, мен жейтиронадан өдөрөккө чыга берем деп калайынбы? Кең өтүң. Кең өтүңбү өдөк өткүлө. Иншалла азыр Канат акам өзү таныштырып кетет. Канат ака, шеф эмнеге отуруңуз сиздер? Шеф дадыл адамдар эмнеге отурат ага? Кайын. Мына Булуңуз. Буну алсак, биринчи очурут Тартып келчек тоңдуктан калып эң күчтүү тамак казан кебаб деп коет го. Ошол казан кебабды атайын Иса таксырым келип калды деп, ушуну чыгарып берейин деп көргөзүп. Бунун баасын эми келсеңиздер келишим түрдө жакшы кылып берип атабыз. Өзү 430дан койдук. Граммукасы 500 граммдан. Анан ушу шакараттар билесиздер, менин ролум обычный эле, мына Филадельфия. Өзгөртүп берипсиз го, буну кызартып жекелерин, а? Буну 250ден эле берип атканбыз, 270 азыр. Ролдун бардыгы 270ден, мына запеченный, как суши вок деп койсом болот. Ушу сон экен. Ушу жаса жактым ага. Анан эмнеде темпуралар, жарыныйлар. И пицца, как обычный, канаттын пиццасы деп коюшат. Канаттын пиццасы. Канат деп. Жакшы. Ошо келсеңиздер, ошо ар дайым иши. Басы канча муну? Бул 550 450 сом. 45 размери? Жок, бул кичинекей, бул 30дугу. Сиз негизи ошол размер деп туруп чоң кылып коесуз. Постоянно Алла разы болсун, мындай 30дук билесиздер да, 30дук кандай болушун мен өтө жакшы билем менчи. Бул 40тык бул примерно, ооба. Алла разы болсун. Жакшы. Не дегенде наразы болсун. Адамдарга наразы болбосун деп, ар бир адам дуасын алайын деп эле ошо көбүрөөктөн сал чоңураак кылып жасап беребиз. Ошондой эле келсеңиздер, мына суусунун Кыргызстандын любой түрүнө суусу бар. Ооба. Мен бир модан бир ос деп көрөйүн эми палочка менен силерге көргөзүп. Мен бисмилла палочка менен жебейм өзү мен. Ошондой эле айта кетсем болот. Эртең эч кимди наразы кылбайм. Келсеңиздер, урол 200ден эле берем. Атайын скидка кылдым. Не дегенде 200 рубльден ар бир урол азыр мына 270 болса 200 рубльден берилет. 2 саат боюга кирбей бу, кирбейт 2 саат боюга. 2 саатта токтойт, не деген адамды сыйлап жөнөтөбүз. Эртең менен келсеңиздер, азыр YouTube'га чыккандан көрсөңүздөр, келсеңиздер 200ден уролдордун баары деген абсолютно 200ден берилет. Пиццаны деле ошондой эле 30дук размерди айтып турайын. Не дегенде 30дук 400 сомго берем, эртең келип жеп, анан баягы 4төн 5тен 7ге чейинкини токтотобуз алмалда, адамды сыйлап жакшы узатып алайлык. Андан кийин деле улана берет. Ролдор 200дөн беребиз, ошо селиден суббота күнү беребиз. Чайхана 24 саат бою иштейт, шефтер кандай? Графикти айта кетелик. Азыр данный момент 9дан 2ге чейин иштеп атабыз. Түнгө 2ге чейин. Эми пландаштырып атабыз, азыр повар набрать этсек, уже бир 2-3 жумада жолго түшүрөбүз. Кургас сутушуна түшүрөбүз. Анын үчүн эл билиш керек туугандар. Келип өткөн кеткенче могу жагынарда чайханадан барбы жокпу өзүңүз? Биздин жаныбызда пока жок. Эми нар жакта ар кимдин рызкысы бөлөк да туугандар. Келе бересиздер, ишиңиздерге ийгилик. Эртең ушул жерде көрүшөбүз анда. Болуптур, тынч болгула. Сиздерди күтөбүз ушул жерде. Метро Коломенскийде иншалла өзүбүз тосуп алып, өзүм босокодо туруп
сиздер нааразы кылып кетирбейм иншалла. Жолду көргөзүп койгон анда болуптур. Метро Коломенскаянын 8-чи вахтынан чыгып, оң менен ушундайынан басабыз. Жүрүңүздөр. Метродон где-то 11 мүнөттүк жол экен. Аптека көрүнүп турат могул жерде. Оптика бар, табак, мына. Аркы жакка өтпөстөн ушундайынан баса беребиз, туугандар. Жыйырма 4 саат бою иштеген магнит оң жактан чыгат. Могу жол жакта трамвайдын жолу бар, ушундайдан кете бересиздер. Ол жерде аптека дагы бар экен, караңыздарчы. Ориентир болсун. Гүлсат аткем ол жерде. Түзүнөн эле келгенде биринчи светофор, пешеходдон өткөндөн кийин эле сол жакта чайхана көрүнөт, туугандар. Туугандар, биз айтылуу чайханага жетип келдик. Чайхана могу жерде көрүнүп турат. Пятерочка бар, биринчи этажында. Парковка аябагандай кеңири, бардыгы бекер. Бул эле жер эмес, оң тарап бардыгы бекер парковка. Кенен кесир койсоңуздар болот. Жүрүңүздөр ичкериге. Чайхана 2-нчи этажда жайгашкан, туугандар. Чайхана достук. Кош келипсиздер. Кош келипсиздер, туугандарым. Поддержка кылалык бири-бирибизди ар дайым. Мына келдик. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коемун. Дакан Сайдайт кеңинен кийин 3 ай коюп берет, чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп койдум ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.